Дагы да болсо сырдашалы, чер жазышып ырдашалы. Анткени ТНТ Кыргызстан бум шоу берүүсүн баштайт. Мен Эмир. Жана Аида. Биз баштадык. Бир түндүн ичинде сиз жылдыз болдуңуз, Ыйлаган көз карашын деле байкабай да калгам, жакшы. Этте өрүп бүткөнчө сашканда. Акчаны алып эле кеш керек. Аялыңыздан коркосузбу же кызыңыздан? Сүтүн ичип калчу эле. Жакшы. Жок, сүтүн бир дарылыкка ичкен мен уккам да. Ичип көргөнсүз. Жок, ичкен эмесмин. Эгерде таппай калсаңыз, бул 10 секунд болот. 10 секунд ичинде таппасаңыз, бул шокер. Азыр бир эки сөздү таап алайынчы, азыр кандай сөздү? Бир эки сөздү тапканча бизге күткөнгө убакыт жок. Ишен, жакшы ырдайсың. Мотоциклдин үстүндө ырдап баратып эмне болду эле эсиңдеби дейт. Мен бир айдап көрөйүн деп. Барып бир каналга сайылып калганбыз. Сайылып аркама дарбыздар түшүп, тиги акырдан карап атканда башыма аш түшүп. Бейиш энелердин таманынын астында деп ырдап. Бир түндө жылдыз болгон ырчынын абалы кандай экенин бүгүнкү эфирден биле алабыз. Бүгүн бизде конокто Ишен Назаров. Жүрөгүм ооруйт өйкөлүп деген ырсаптарын жан дили менен берилип аткарган Ишен Назаровдун апакем деген ыры кимди гана болбосун ойго салып, асыл апаларды көзү тирүүсүндө сыйлап барктап алууга үндөйт. Дал ушул чыгарма аркылуу элге таанылган жаш ырчы Ишен Назаров. Ишен Назаров. Ишен, айтыңызчы. Бүгүнкү эфирибизге даярдыгыңыз кандай? Даярдык жакшы эле буюрса. Жакшы болсо анда биз өзүбүздүн эфирибиздин тартиби менен түшүндүрүп өтөлү. 40 мүнөттүк маекте сиз өзүңүз эме же болбосо неме деген сөздөрдү айтсаңыз, колдонсоңуз, оң колуңузду аласыз дагы өзүңүздүн бетиңизге чабасыз. Макулсузбу? Макул. Ал Аракет сөз, кылалы. ал сөз бизге дагы тиешелүү. Эгерде сиз байкап калсаңыз, эме деген сөз чыккан болсо, бизге дагы эскертип коюңуз. Эме, Эме, неме деген сөздөрдү колдонбош керек. Анда баштайлы. Айтсаңыз, сиздин интернетке видеоңуз чыгып, көрүүчүлөрдүн саны көбөйгөндө сизде кандай ойлор болду? Сезимдер тууралуу. Сезимдерби? Албетте баарысына эле жакшы көз караш болот. Чындыгында. Бат убакытта көбөйүп кетти. Уктатпаса мертемелде Ишен Назаров деп тааныгандар көбөйүп калыптыр дегендей. Бир түндүн ичинде сиз жылдыз болдуңуз, Эми жылдыз деп азыр деле жылдыздын деп айтпайм, бирок негизи айтаткан ыргын угармандары көбөйүптүр да. Сиз ошол сиздин видеоңузду чыгарган адамга жолуга алдыңызбы андан кийин? Балким ыраазычылык билдирип? Видеону чыгарган балдар деле жолугуп сүйлөшкөн, жолуккан жокмун эле. Бирок эми ыраазычылык телефон аркылуу тааныш. Атайын байланышпы? Байланыш дос балдар. Тарткан балдар. Ал видеону өзүм да сурагам, ырдап кеткенден кийин ошол балдардан мага ушул жерин кесип кыркып бергиле. Ошол аркылуу ал мага жиберип, ошентип отурган. Анан өзүңүздүн баракчаңызга да каттадыңыз? Өзүмдүн баракчама да каттадым. Бирок тиги YouTube'дагы мага жиберген видео ушул. YouTube деп калдык, анда ошол YouTube'дагы сезимдер тууралуу сүйлөшөлү. Сиз ошол жерде бүт баары ыйлап атканда, ырдап атканда бүт баары ыйлап, коноктордун баары. Сизде кандай сезимдер болду? Кантип ыйлабай ошол ырды аягына чейин ырдадыңыз? Бирок ал жерде ыйлап аткан сезимдердин өзүн да мен жакшы түшүнгөн эмесмин. Анткени мен эң биринчи жолу ошо микрофон менен буга чейин аккордеон менен ырдап жүрчү элем. Бир алдына микрофон менен жана ырдады. Биринчи жолу аткаргам. Толкундан өзүндө да аябай күч болчу. Ырдын эмоция, элдин ыйлаган көз карашын деле байкабай да калгам, жакшы. Этте өрүп бүткөнчө сашканда. Акчаны алып эле кеш керек. Акчасы деле ал жерде көп деле акча бааланган деле акча жок болчу. Келишим деле жок болчу. Тааныштар аркылуу баргам. Сиздин азыркы айдап келген автоунааңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Бул апакем ырыңызга чейин барып эле же андан кийин алынды? Андан кийин алынды. Андан кийин. Апакем ырым. Демек, ушул апакем аттуу ырыңыздан кийин көп жеңиштерге, ийгиликтер алып келди. Жемиштүү чыгарма болду. Жакшы чыгарма. Жакшы, анда сиз кошумча булактарыңыз менен дагы бир аз бөлүшпөйсүзбү? Кайсыл жактан дагы кошумча каражат табасыз? Кошумча каражат биздики эми мен башка жеке деле ишкер эмес. Мындай эле кыргыздын жакшылыктарын деле тойлорунда десек, азыр тойдо ырдабаган ырчы деле жок болуш керек, бүт баары деле тирилик болуп калды деп турат.
үй бүлө жөнүндө сүйлөшөлү. Үйдөгү жеңемди таарынтпаш үчүн, ошол эле убакта күйөрмандардын дагы сындан кетпеш үчүн бүт баарына кандай жетишесиз? Жеңемди кызгандырбай, күйөрмандарды ордуна коюп. Эмне ишара көрөсүз? Андай деле нерсе болбойт экен. Жеңең түшүнүктүү окшойт да анда. Түшүнүктүү. Бирок күйөрман кыздарыңыз бар. Кыздар болгондо эми ал адамдын өзүнөн башка, күйөрман болгондо деле адам туруп башка кандай болсо, анын үчүн мен күйөрмандарга башкача мамиле кылсам, жеңем кызганышы мүмкүн. Алар да башкача мамиле кылып. Мен түзүрөк болгондон ашыкча сөз болбойт окшойт да. Түз жүрөсүз демек. Кызганууга эч кандай себеп жок. Азаматсыз. Анда дуэттер жөнүндө өтөлү. Оңой. Уйкуңуз ачылдыбы? Башкалады. Жакшы. Кайра Ушундайлар болор дагы, башка жок. көрө жатабыз, Ушундай кызыктуу нерселер аябай көп. Даяр болуңуз. Амей дедиңизчи, неме дедиңизби? Жок, оңой дедим. Жакшы, анда Кубанталы. биз ырлар жөнүндө дагы бир аз сүйлөшөлү. Дуэт чыгармаларды сиз биздин улуу муундагы ырчы айымдар менен аткарып келесиз. Сунуштарды кимдер берип атат сизге? Сунуштар албетте мен кичинекей кезимден эле мектепте окуп жүргөн кезден эле чыгармачылыгын баалаган инсандар менен ырдадым. Алина Жекенова жана ошол Алтын Карбаева деген эсептеш. Экөөмүз менен тең ырдадым. Алардын чыгармачылык ырларын бүт баарын аябай уктум десем болот. Анан бир кезде бала кезде кыялдарым, бирок эми ырдайм деген, чоң ырдайм деген кыялым жок болчу. Азыркы акыркы кыялыңыз кайсы ырчы менен? Жок, азыр эми неме жок. Кыял Сиз менен кыялданышат болуш керек азыр. О, Ишен Назаров менен ырдасам. Сиз Апакем ырына клип тартпасаңыз деле, элдин баарына жүзүңүз таанылып, жылдыз болуп калгансыз. Тартыштын кереги бар беле? Негизи бирок ага чейин тартылган да бул. Сиз жылдыз болгонго чейин тартылып калган. Клип биринчи тартылган. Тартылып жаңы эле ушу трейлерге кетип баштаганда эле анан тойго алып калгандан кийин ошо жана видео чыгып кеткен да. Клип кийин чыкты деген элдерге маалымат ушундай болуп калды. Көпчүлүгүнө тарай электе. Ошолордун клиби чыгыптыр деп өзүмөн да угуп калам. Өзүмө да айткандай болуп калды. Бул көрүүчүлөр үчүн жаңылык болду болуш керек. Себеби эң эле биринчи YouTube'га сиздин тойдо ырдаганыңыз чыгып туруп, андан кийин анан клибиңиз жаңырган. Урматтуу деле көрүүчүлөр, мына көрдүңүздөрбү? Бул YouTube'га чейин эле бүт баары даярданган, бүт баары бышкан ыр болчу. Ошон үчүн тойдогу ырдаган видео жылдыз кылды деп бир аз айткандан алысыраак болобу, Анда эмесе биз азыр клипке кезек берсек? Ооба, Ишен Назаровдон жакшы ыр чыгарма болсун. Jarlung emesen çelik Sulum es apa sen çelik Ümittüm otun jandırgan Üy için mayram şangılgan Ömür bizdi alıp gelgen eneler üçün can kurmaz Kaygımdı tarttım tengselip karızlar kim var menşelik Jük bolgon günü
sençelik Ömürde kança arman var Özün var demek mayram var Değiştir senin damanın Bilgili kaytkan paygambar Kaygımdı tarttım tengselip Karızlar gibi var mençelik Çık bolgon günüm istesem Yüreğim oy töygölüp Halamdı nurga bölöysün Hakkıyla giysen göygörüp Halamdan bir tana yalsan Açarlığın emes sençelik Sumes apa sençelik Sumes ele sençelik Sağ рахмат. Эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто Ишен Назаров. Ишен, айтсаңыз, сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз менен сейилдеп чыкканга убактыңыз болобу? Болот. Бирок өтө көп эмес. Акыркы күндөрдө кыялданып жүрөм, ойлонуп жүрөм. Ушу үйлөндө көңүлүм алып койсом, бир кызым бар. Кызым Эмнеге кызым бар дегенде мондой ойго батып эле жаркындап сүйлөбөйсүзбү? Жок. Кызым бар деп. ошо кызымды ойлоп кеттим да. Аха. Анткени мен тойдон кеч келем кечинде. Уктап калат мен келчи. Анан мен уктап атканды алып туруп сайтке бала бакчага кетет. Ошентип экөөбүз көп көрүшпөй калсам, бала бакчадан келип, мен кичине көрүшкөнчө мен кайра кетчим. Акыркы жолу кайсыл бир коомдук жайларда же болбосо атайын сейилдөө кайсыл жерде уюштуруп, кайсыл жерде сиз бир белек кылгансыз? Белек кыл элекмин, бирок сейилдеп Кайсыл жерде? жакшылыктарга, конокторго барып калабыз. Ошол жердеги сизге болгон элдин реакциясы кандай? Мен көп маани бербейм. Сизге демек элдин реакциясы анчалык маанилүү эмес. Негизи таанып билишеби? Билишет, Азаматсыз анда кече жакында эле концерт барып келдик. Бул концерт досубуздун концерти болуп. Сүрөткө түшөлү деп келип калышабы сизди таанып? Келишет. Сүрөткө түшөсүз. анда Эл деле көп тааныйт анда деле кабагыңызды бир көптүрүп сүрөткө түшөсүзбү же? Жок, жакшы эле. Жакшы. Анда жакшы, биз дагы ошол сиздин сүрөтүңүз менен шаар тургундарынан бир аз сурамжылоо иштерин жүргүздүк. Анда ошол рубрикага кезек берели? Чогуу берели? Кеттик анда. Бул жанагы энекем деген ырдырды ачып эле. Ишен Назаров. Тааныбайсызбы? Таныйм. Аты? Ишен Назар Алиев болуш керек. Атын билбейм. Бирок ким болуп иштейт, ким болуп? Актер. Актер, Таныйм. Тааныбайм. Ырсы да, атын менен. Кайсыл ырын билесиздер? Тааныш эмес, Таанышта эле ырсы кадайм. Это билбейм. Тааныйм. Жеңиш атын толук билбейм, бирок жеңиш деп оккам. Жакшы. Мына көрдүңүзбү, сизде керек болсо актер деди. Актер болсам болчу да. Көпчүлүгү билбейм деп дагы жооп берди. Бул мүмкүн сизге азыркы мотивация берет бул видео. Албетте. Мен билбеген себеби көп клип таппаган болсо да. Клип адам ырымдык мен көп жерде ырдаганда деле атымды айтканда учпай турат, анан ырым башталгандан кийин анан көңүл буруп карашат да. Ишен Назаров деген эч ким. Көп эле кездешет да. Сизге ушу өзүңүздүн атыңыз таанылганы маанилүүбү же ырларыңызбы? Ырларыңызды сүйүп болсо ошол таанылуу. Экөө тең болсо андан жакшы. Ким эле бирөөбүздү деп калсын, экөө тең эле болгон жакшы. Ишен Назаров деле ырым деле сүйүп болсо. Ошентип аракет кылып жүрөбүз, эми буюрса болуп калар. Анда маегибизди уланталы дагы биз кызыктуу оюнга кезек берели.
Биз эфирибизди улантабыз. Биз оюнубузга кезек келип жетти. Оюнун шартын Эмир түшүндүрүп койсо. Ооба, мен түшүндүрүп берейин. Ишен, сиз жогоруда айтып калдыңыз. Мен ырларды жакшы көрөм. Ыр жөнүндө болсо. Тамашалап койгом деп. Тамаша болчанын баары. Макул, анда сиз эми ырчы болгон үчүн сизге атайын ырга байланыштуу оюн даярдап койдук. Бул жерде ырлар артынан ырдалат. Тескерисинче. Сиз аны кайсыл ыр экенин табышыңыз керек. Эгерде таппай калсаңыз, бул 10 секунд болот. 10 секунд ичинде таппасаңыз, ооба, бул шокер керек болсо үйүңүзгө тап кеткенге уруксат беребиз. Билбейм, басканга чейин жүрөгүм билбейм. Жүрөгүм ооруйт, эзилит деген бир ыр чыгарбайсызбы? Шокер дегенде ыр чыгармайсызбы? Даярсызбы? Көрөлү. Бир көрөлү. Аракет кылалы. Анда биз музыканы сураналы, кеттик анда. 10 секунд да? 10 секунд ичинде. Бир эле жолугам болду. Бир эле жолугас. Бул кайсыл ыр? Стоп! Сөздөрүн таппай атам, бир оону таап атам да. Мен 3 Бере чейин санайын. берсеңиз болот. Кайсыл ыр болушу мүмкүн? Анда Балким биз бала чакта ырдап жүргөнсүз. Бала чактын ырдымы? Бала чактагы ыр. Жаш балдар Мүмкүн кызыңыз угат үйдө. Кызым угат болуш керек. Анда Бирок акыркы жооп. Ырдап бере аласызбы анда? Ырын тапкан жокмун, ырдап бере алам, оону таптым да ошол эле. Эми бизге обону деген биякта. Оону ушундай да. Кайсы кандай обону? Азыр бир-эки сөзүн таап алайынчы, азыр кандай сөз? Бир-эки сөзүн тапканча бизге күткөнгө убакыт жок. Күткөнгө убакыт жок ишен, оюн. Анда уланталы. Биз оригиналын коюп берип койсоңуз. Эртең мен келгенде эле бассам болмок экен, уйкум жакшы. Угуңузчу, бул мындай ыр болчу. Кийинки ыр. Айттым, ошо детский болчу да. Жакшы. Мындай билип жүрөт болушуңуз керек экен да. Улантабыз. Экинчи ырыбызга кезек берсек. Мен ырдап атсам керек, Иә, мен ырдап атсам керек. Стоп. Мен ырдап атсам керек дейт. Кайсыларыңыз болушу мүмкүн? Кечикпечи ошойт да. Кечикпечүбү? Акыркы жолуңуз. Ошол кечикпечи. Кечикпечи. Анда улантабызчы кайсыл ыр экенин көрөлү. Айттым. Кечикпечи, азаматсыз. Тутулдуму? Өзүнүн ырын тапты. Өзүңүздүн ырыңызды таппай калдыңыз да, азыр мен сизге бул жакта 20га көтөрүп туруп басайын деп ойлоп атам. Азаматсыз. Уланталы. Дыктын дишинде гыдыгын диш экен. Диктин диш бул. Азаматсыз. Кийинкисине. Кызыл өрүк. Кызыл өрүк. Сиз жалаң эле кыргызчаларды угат окшойсуз, Кыргызчылар да. Мүмкүн бул кызыл өрүк эмес. Кызыл өрүк. Ойлойсуз. Уланталычы, аягына чейин угалы. Ичине ошол. Баягы фырдалат, Сыздап атат. Сыздап атат почек. Сиздин колуңузда эле сыздап атат. Уланталы. Дүрүдүн курал. Турал Чокоев дүрүдүм. Азаматсыз. Кийинкиси. Баспай калыңыз. Апакем. Жок, Бул апакем эмес. апакем. Апакем деп ойлойсуз. Кой 10 секунд болгон жокмун ага. Башынан эмес, ошол жерден эле уланталы. Бул Эгер түрчө ыр. азыр апакем болбой калса, Баса бермейли. Апакем болбой калса канчага көтөрөйүн? Өзүңүз айтыңызчы. Көтөрүн жыгылып калайын деп. Канчага көтөрөйүн? Бүттү да угуспайын башка. Анда туура жообун. Апакем эле. Дуктан дейт. Кана? О, айтпадым да. Браво. Ишен Назаров кылган ушул ыр. Кийинки жарыма келип. Дадага да. Оригинал коюп кой да. Ошол ырбы? Туулган күнү Нурлан. Нурлан Айсип. Бизге туура жообун коюп берип койсоңуз. Ошол туура койбосо деле ошол. Ооба. Азаматсыз барып алыңыз. Кийинкиси. Басылбай калды. ичиңизден аябай тиленип жатасыз го. Торгоюм, Нурмат. Торгоюм. Азаматсыз бул да ооба, торгоюм болчу. Орусча жаңгырча койсоңор таппай калышы мүмкүн да. Биз сизге Стоп. Жок, сен баскан кызыкма. Кайра башынан. 10 секунд болгондо. Кайра башынан коюп берип койчу, ушул жерине чейин. Бул бир аз кыскараак жазылып калган, мен ошон үчүн. Деспасито го деме.
Деспасито. Ашо. Кана Ашо. угалчы кайсылар экен? Деспаситого. Деспасито. Кутулдумбу? Азаматсыз. Ой, баспасың. Бир жолу эстерик. Жок. Бир жолу эстерик. акыркы жолу сиздин утушуңуз менен. Ооба, бизде мынау 10 ыр болду. 10 ырдын ичинен бир эле жоопту туура эмес табып калды. Бул бир эле жолу жазаланды. Ишен. Калган ырлардын бүт баарын туура табып рекорд. Буга чейин мындай болгон эмес. Мындан кийинки конокторубузга дагы буйруса бул оюнду ойнотобуз. Ишенге эми салыштырганга аракет кылабыз. Доорунда курулган пирамидалар кайда жайгашкан? Египетте? Египетте. Фараондун доорунда курулган пирамидалар бул Египетте жайгашкан. Египетте. Египетте? Не знаю. Египетте. Сахарина в Египте. Египетте? Билбейт экен. Фараон. Египетте. Фараондун доорунда Египетте. Египетте жайгашканбы? Египетте. Чөлдө жайгашкан. Чөлдө. Чөлдө? Египетте. Чөлдө. Пирамидалар дейсиңби? Пирамидалар. Onu düşünüm yok ana o. Египетте жайгашкан. Bilbeyt ekem. Мумиялар сакталып турат ичинде. Евразия жакта да, короче. Сөздөрүмө ишенбесең чын жүрөктөн барир деген ырсаптар кимге таандык? Татауландык экен. Менин оюнча Гүлжигит Сатыбеков кой. Эмеге. Татаулан. Билбейт экенбиз, кечиресиз. Точно не знаю. Татаулан. Татаулан. Татауланбы? Аны да билбейт экен. Татаулан. Татауланбы? Ошону билбейт экенмин. Билбейт. Жуадардан билбейт. Чын жүрөктөн барыбы? Кыргызчылар билбейт. Бизге эле таандык болуш керек. Татауланбы? Бишкек шаарынын гербинде кайсыл жаныбар тартылган? Кербинде? Герб. Ча бул Акшумкар бүркүт. Бүркүт. Бүркүттүк болуш керек. Бүркүт. Орел. Бүркүт. Акшумкар. Бүркүт. Бишкек шаарынын гербинде. Керб кайсы жаныбар тартылган? Бишкек шаарынын гербинде. Sen bilbeyt ekенмин. Аны да билбейт экенмин. Акшумкар. Неме да? Бүркүт. Кербине бүркүт. Билбейбиз. Экраныбызга дагы бир аз жакындаңыз, себеби бүгүн бизде конокто Ишен Назаров. Ишен, сизге соц тармактан келген комментарийлер канчалык маанилүү? Жакшы эле маанилүү. Канчасына жооп бересиз? Убактыңыз барбы? Албетте жооп берем. Колумдан келишинче окугандарына бүт баарына жооп берем. Жаман деле көп жазылып берет. Себеби өчүрөсүз? Жок, өчүрбөйм. Бир өчүрүп көргөн эмесмин. Көп жазылып берет. Кудайга шүгүр. Ооба, бизде азыр кезек мына комментарийлер келип жетти. Бул быйтыкчалар сизге. Кененирээк бул жакка жайып алсаңыз болот. Кененирээк жайып алыңыз. Азыр атайын ошол YouTube'дан же болбосо Instagram баракчаңыздан атайын биз пикир калтыргандардын ойлорун чогултканбыз бул жака. Сизге окуп беребиз. Ошол быйтыкчалар менен жооп бериңиз. Ар бирин көрсөтүп. Кайсыныз сизге көбүрөөк тааныш? Кайсы Кайсы быйтыкчаны көп колдоносуз? Мен азыр ашпайын, Шашпай ачып алыңыз. Мындай аш болдум. Нону колдонуп калышы мүмкүн. Даярсызбы? Биз баштайлы, Жакшылап көңүл буруп туруңуз. Эң эле биринчи интернет колдонуучу калтырыптыр. Тентимишева дейт. Сонун ырдайсыңда өнөрүң өркүндөй берсин. Кайсы быйтыкча менен? Дегенде мындай быйтыкча эле ошол көрмөй калды. Биякта атайын жүрөкчөлөр менен Жүрөкчө көп калтыра бербейм. Ооба.
жүрөкчөнү көп калтырбайт биздин бүгүнкү коногубуз. Анда экинчи Экинчи комментарий. Адыл Муратбеков калтырган экен. Ишен, жакшы ырдайсың. Мотоциклдин үстүндө ырдап баратып эмне болду эле эсиңдеби дейт. Адыл Муратбеков калтырыптыр. Таанышпы сизге ушундай адам? Ошо 2008-жылдары. Эмне болду эле? Мурабай беле? Ошондой айдайбыз деп. 3 путтубу? 3 путту дедиңиз, э? Бирдеңир ортосунда бирдеңир бар эмес. Мен айылдан шаарга келип, ал дарбыз сатчы, а бизнес жакталчу. Аркылуу дарбыз жүктөлгөн. Аккордеон бизнес жолдун жээгинде ырдап ушул жанында биз. Ырдап дарбыз сатчу элеңиз. Ала чыкшым да аккордеон. 3 бала болуп сатып анан айдап, мен бир айдап көрөйүн деп. Барып бир каналга сайылып калганбыз. Сайылып аркама дарбыздар түшүп, тиги аккордеон карап калган башыман аш түшүп. Короче, ушундай кызыктуу күндөр болгон. Биздин оюбуз, адамдын ою дароо эле жаман ойго келет. Жаман ой. О, анткени бул жерде Адыл Муратбеков ушундай ой пикир калтырыптыр, эми мындай кененирээк жазбай коюптур. Анда кийинкисин өтөлү. Шаки мырза дейт. Сонун ыр, сүйөм, күйөм, болбогон ырлардан көрө уккулуктуу, мазмундуу азаматсың Ишен. Ошо рахмат эле. Күлүп коем болгон. Күлүп ооба, күлгөн быйтыкчылар бизде өтө көп. Бири канча быйтыкча менен жооп берсеңиз да. Бул деле бир кысын жагылбай аткан да. Жакыныраак эле алып, Көрсөтүп койсоңуз болот. Бул эмнеге күлүп атат деп өзүм ага. Уланталы. Ыраазычылык дегенде сам. Ира калтырган экен. Голос супер. Ыр дагы, клип дагы сонун. Ар күнү көрүп жатам дейт. Рахмат. Кекеев дейт. Ийгилик Ишен дагы чоң ийгиликтерди жарат. Түз эле ушул туура келип атат го. Сиз бул жактан Себеби сиз YouTube'да атайын бир кишилерге кайрылып койгонсузбу, же болбосо Жок. өчүрүп турабы, же сизге эч кандай бир жаман ой калтырган кишилердин саны аз экен. Рахмат дейбиз ошондуктан. Билбейм, азыр жамандарды чыгарып коюш керек э. Анда мен улантсам. Тазагүл Таштанова калтырган экен. Ишен, сен семирсең биринчи бетиң чоңойот экен. Семирбечи? Семирбечи ай дейт. Билбейм, мындай семирлекмин мен. 10 жылдан бери семире албай жүрөм. Бул сиз тойго чейинки жанагы ырдаган видеоңуз менен ошондогу ишен менен азыркы ишенди бир аз салыштырып болбойт, себеби анда бир аз арык болчуңуз. Көрүнүп турат видеодон. Азыр бир аз семирип калдыңыз. Анан ошого дагы ой пикир калып. Бетим чыгып кетти турбу ошондо. Бетиңиз чыгып кетти. Рахмат деле күлүп коем мен. Кийинкисине калтыралы, э? Бул жерде футбол көрөрмандары окшойт. Роналдо Про дейт. Роналдо Про деген калтырыптыр. Ишен ырдаганда мурдуңду көтөрбөй ырдачы дейт. Акыл. Мондагы ырдап кетти. Болушу мүмкүн. Эмне себептен айтып ырдайсыз? Билбейм, ошол өзүм кээде видеолордон байкап калам, бирок мурдумду көтөрбөй, мындай элди карап ырдаган, ырдаган көрүнүп калгам. Минтип карайсыз элдерде. Аккордеон менен ырдап жүрөр ошентип көрүнүп калгам. Аккордеондон башымды чыгарайын деп эле. Ошентип чыгам. Макул бол, албетте ырдайбыз. Мурдум. Ооба, бул биздин акыркы комментарийибиз болчу. Мына Ишен Назаров өзүнүн дарегине жазылган комментарийлерге аябай жакшы кабыл алып, аябай жакшы жооп берет экен. Анда биз маегибизде уланталы. Бүгүнкү биздин коногубуз мектепте канчалык деңгээлде жакшы окуган, же болбосо канчалык билими бар экенин ушул жерден баарыбыз чогуу текшермекчибиз. Ишен, айтыңызчы, кайсыл сабакты жакшы окуп, сүйүп көрүчү элеңиз, окучу элеңиз? Дене тарбия. Дене тарбия. Сабактан качкан күндөр болду беле? Ооба. Көп болгон. Эркектин баарында болгон. Сабактын. Анда биз кийинки суроолорго өтөлү. Бул жерде география жана кино деп эки категорияга бөлүп койгонбуз. Кайсынысын тандайсыз? Кинону тандай берейинчи, эмне бар? Кинону тандайсыз. Кино боюнча анда сурообузду баштайлы. Кыргыз фильм кино студиясы кимдин атында? Кыргыз фильм. Окуп айткан ушул жерде. Төлөм Ишөкеев атындагы Кыргыз фильм студиясы. Кыргыз өңү кайсы актердун өңүндөй? Лаубагал. О, 5000 сомдо ким бар? Чокморовдун өңүндөй деп айтылган сөз бар. Джеймс Кэмерон кайсы кинону тарткан? Ким? Джеймс Кэмерон. Титаниктин мүмкүн уккансыз, көргөнсүз. Титаникти көргөм. Ошонун режиссеру бул Джеймс Кэмерон. Мен негизи кино көп көрбөйм, сырттан эле
көрүп койбосом кичинекей. Ооба, ырлар деле болбосуз, Ырларды озо любойлорду көбөлөрдү билем да. Жакшы. Аватар киносун ким тарткан? Аны да билбейм. Бул Алыстап кеттик. бул кайра эле Джеймс Кэмерон болчу. Менин пилим гана деп пилдин артынан барган кино кайсы? Пилдин артынан барып бүт бардык элдер Эме? менен ызычы болуп. Он банк беле. Азаматсыз, ооба. Уланталы. Уланталы. Чуркап эле жүрө берген кино кайсы? Чуркап эле жүрө берет. Ал керек болсо чуркап баратканда айтат да, мен эмнеге чуркап баратканымды өзүм да билбейм. Бирок чуркап эле жүрө берет да. Кыргыз кино эмеспи? Кыргыз кино эмес. Көрбөсөм билем. Форест Гамп. Мүмкүн көргөнсүз. Аттарын билбесем да көргөн болушум. Жакшы. Трагедия менен драманын айырмасы. Трагедия менен драманын. Мүмкүн үйдө келинчегиңиз менен отуруп, атайын драмаларды көрүп, ыйлачу жеринен ыйлап, окуяга кирип, эмне айырмасы бар деп ойлойсуз? Айырмасын билбейт экенмин. Бирөөсүндө эң башкы ролдогу каарман өлөт. А экинчисинде ал тирүү калат. Кыйналат, бирок тирүү калат. Уланталы. Жакшы биле алдык. Бригададагы 4 каармандын атын айтып бере аласызбы? Бул Көргөнсүз да. Барыбыздын бала чагыбыз болуш керек. Мен толук көргөн эмесмин бала кезде бригаданы. Бирок Бирок аттарын аттарын эстеп көрсөңүз балким. Сергей Безруковду билем. Саша Белый. Башкалары кандай эле? Жооптору Белый, Космос, дагы Пчела. Акыркысы. Пчела анан Фила. Ооба. Уланталы. Уланталы. Джек Воробей. Бул кайсы актер? Бет билбейт экенмин. Бир эле суроого жооп бердиңиз азырынча. Эмне деп коелу отура берсем, мен бетке чагып коюпчу. Эме деген сөздү колдонсоңуз, анда бир жолу чаап алсаңыз деле болот. Жок. Мүмкүн. Тамашалап атам. Балким эстеп кетет. Ооба, бул Джонни Депп. Уланталы. Көчөдө калган кишиден чоң жогорку кызматка барган кино. Бул кыргыз киносу. Кыргыз кино, президент жана болмуш. Президент жана болмуш. Азаматсыз. Кыргызстанда кайсыл кинонун жанры өнүккөн? Комедия бар эми? Комедия. Азаматсыз бүгүн мына 10 сурообуздун ичинен 3 Үчөөнү жооп суроо. бердиңиз. Ишен Назаровго 3 суроо буйруган экен. Күндөлүгүңүздү тап келдиңиз. Баг коюп берели. Ал азыр чемпионат. Азаматсыз. Улантабыз, бүгүн бизде конокто Ишен Назаров. Буга чейинки суроолорубузга так жооп берген болсо, мындан кийинки суроолорубуз кыска нуска болмокчу. Ооба. Даярсызбы кыска жооп бергенге? Акыл. Анда улантабыз. Апакем же атакем? Экөө тең. Бирөөсүн эле тандайбыз. Бул Болбой калат. Бул Бул сиздин сиздин ырыңызга. Апакем Апаңыз матаңызды бөлөк деген жок. Апакем. Апакеңиз. Апакем. Соло же дуэт? Соло ждет, соло. Камыр тамак жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрөм. Аялыңыздан коркосузбу же кызыңыздан? Коркпойм. Экөөнү да коркпойсузбу? Ата-энеңизге калп айткансызбы? Айткам. Семиз же арык? Орточо. Лыжа же сноуборд? Лыжа. Такси менен жүрүү же жөө жүрүү? Жөө. Коркоксузбу? Анчалык да эмес. Ырдаганда бой көтөрүп ырдайсызбы? Жок. Аксай же алымкул? Бул экөө болбойт экен. Экөөнүн бирөөсүн тандаш керек. Экөө тең таарынатам. Уланталы. Экөө тең эмес. Бактыбек. Балык кармап көргөнсүзбү? Кызыгам аябай кармайм. Эшектин эмнеси адал? Эшектин сүтүн ичип калчу эле. Жакшы. Жок, сүтүн бир дарылыкка ичкен мен уккам да. Ичип көргөнсүз? Жок, ичкен эмесмин. Бирок уккансыз, Аябай чоң дарылык. Улантабыз, жашыруун сүйүүңүз барбы? Жок. Бум шоу же биздин шоу? Кайсы шоу? Бум шоу же биздин шоу? Биздин шоу. Биздин шоу аты бул Бум шоу. Жашоодогу ураныңыз? Жашоодо ураным бактылуулук деп. Анда эмесе Ишен Назаров менен кошо биз баардыгыңыздарга бактылуулук кааламакчыбыз. Ооба.
Эмир, билесиңби, ушул 40 мүнөттүк баарлашууда Ишен Назаров бир дагы жолу экөөбүздөн айырмаланып, неме деген паразит сөздү колдонгон жок. Ооба. Билесиңби эмнеси, себеби эмнеде? Эмнеде? Экөөбүзгө караганда Ишен Назаров билимдүү, илимдүү, жана тамаша көй, Жөнөкөй, мыкты мырза экен. анан жөргөмүштөн коркон коркок. Көздөрүң чолпон жылдыз ирмелген, мынчалык сулуулукту ким берген? Бейгапар жүргөн кезде кокустан, жашоомо конук болдуң бир келген. Көңүлүмдүн ай болдуң эркеси, жүрөгүмдүн ай болдуң теңдеши. Ошол күндү бакытка айландырып, кайда кеттиң эртеси? Ошол күндү бакытка айландырып, кайда кеттиң сен эртеси? Келдиңби жомоктон же бейиштен, чыктыңбы пери болуп деңизден? Түшүмдө дайым көрүп кубанам, өңүмдө жолукпайсың неликтен? Көңүлүмдүн ай болдуң эркеси, жүрөгүмдүн ай болдуң теңдеши. Ошол күндү бакытка айландырып, кайда кеттиң эртеси? Ошол күндү бакытка айландырып, кайда кеттиң сен эртеси? Көңүлүмдүн ай болдуң эркеси, жүрөгүмдүн ай болдуң теңдеши. Ошол күндү бакытка айландырып, кайда кеттиң эртеси? Ошол күндү бакытка айландырып, кайда кеттиң сен эртеси? Амин. Не дейтлем билейм. ден соолук болдуң жокпу? Коркок экен го, мындан оор тиякта тургандан мойнот да. Түшүнбөйм. Точно блондинка экен деп элечи. Амин. Кеттик.